баштап алдыңғы лицейге чейин барам. 50 жылдан бери эл агартуу тармагында эмгектенип келаткан Шаршенбек Алтыбаев күн сайын эртең менен мектепке жөнөйт. Жол кире баасы такси кызматында кымбат болгондугуна байланыштуу көпчүлүк учурда коомдук транспорт каражаттарын пайдаланат. Агартуучу калк кызматындагы мына ушул транспорт каражаттары үзгүлтүксүз иштеп турса дейт. Анткени каттамдын убактысы сооздугуп, айрым учурда жарым саатка дейри күтүүгө туура келет. Кээде аралыктар бир 15-20 мүнөттөн андан да ашыгыраактан болуп кетет да. Анан ошол учурда айда кеткенде эле шашылыш түрдө таксиге отурасың. Ушул маршруткалар өзүбүздүн сүйүктүү машинабыз деп эсептейм да. Анан ушул сүйүктүү машинабыз ылдамыраак жүрүп турса абдан жакшы болот эле. Жылдын 12 мартында жарыяладык. Көпчүлүктү убайымга салган мына бул маселе боюнча тиешелүү тараптарга кайрылганыбызда бүгүн Нарын шаарынын ичиндеги номер 1 жана номер 2 маршруттук каттамдар үчүн 15 унаа чыккандыгын айтышты. Атайын түзүлгөн график боюнча алардын аралыгы 8 мүнөттөн болушу керек. 10 жылдан бери шаар ичиндеги маршруттук каттамдарды Нарын жол транс жоопкерчилиги чектелген коому тейлеп келет. Мамлекеттик орган болбогондуктан аларды мажбурлап иштетүү мүмкүн эмес. Андыктан ишке чыкпай койгон же эрежелерге баш ийбеген айдоочуларга эч кандай чаралар көрүлбөйт. Бул жоопкерчиликтин коомун биз контролдоп эле дабай жакшы иштеткиле, элдер момундай суранып атат. Таксилер деген 15 сом көтөргөндөн кийин жүргүнчүлөр болуп жатпайбы деп элатабыз. Анан ошол күнүгө 16-15тен чыгып атат. Микроавтобустар азайып калаткан ушундан болуп атат да. Жүргүнчү жок, анан өзүн актабайчы. Болгону микроавтобус 10 сом болуп атпайбы. Анан мамлекеттик болбогондон кийин биз аны сатып ийбе, сен иште деп заставить эте албайт экенбиз. Окуу процессинин аралыктан окутууга өткөндүгүнө байланыштуу троллейбустардын да каттамы токтотулган. Анткени дотацияда турган Нарын шаардык муниципалдык транспорттук ишканасы үчүн жергиликтүү бюджеттен жылына 600 000 сом бөлүнөт. Бул каражат айдоочулардын айлык акысына жана электр энергиясына жумшалат. Эми мектеп окуучуларынын каникулга чыгышы менен айдоочуларга айлык акы каралбайт. Мындай шартта каттамды токтотууга туура келди дешет тармак өкүлдөрү. Учурда пандемияга байланыштуу мектептер, шаардагы мектептердин баардыгы жабылгандыгына байланыштуу троллейбус мекемеси токтотулду. Негизи мекеме дотацияда. Дотация болбосо биз мекеме жүрө албай калат. Себеби пайдаланган электр энергия өзүн жабылбай калат. Нарын шаарында 4 троллейбус бар болсо, анын экөөнүн техникалык абалы салыштырмалуу жакшы, бирок мекеме жаңыларына муктаж. Эми троллейбустар ишин жаңы окуу жылында жандантат. Ал эми маршруттук таксилердин кызматын жакшыртуу жана калкты үзгүлтүксүз транспорт каражаттары менен камсыз кылуу үчүн ташуучуларга конкурс жарыяланган. Ага катышууга бир дагы арыз түшкөн эмес. Андыктан бул милдет кайрадан Нарын жол транс жоопкерчилиги чектелген коомуна жүктөлгөн. Гүлзат Мокенова, Нурбек Рахманов, Өлкө Деми.